Өзүн коомго укук коргоочу катары көрсөтүп жүргөн Азиз Абдрасулова бул ирет Карышкыр кайманаты менен таанымал болгон мыйзамдагы ууру абакта өлтүрүлдү деген маалыматты жарыялады. Эч кандай далил келтирген эмес. Азиза Абдрасулованын далили жок жарыялаган маалыматын башкалар да бөлүшүп, жалган маалымат таратышкан. Азиза Абдрасулованын Карышкыр тууралуу маалыматы чындыкка дал келбээрин жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирди. Ал тирүү экенин жана учурда жазасын өтөп жатканын кабарлады. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Карышкыр кайманаты менен таанымал Мурсалым Умурзаков бир нече кылмыш иштеринде фигурант болгон. 2023-жылы Чүй облусунун Аламүйдүн райондук соту аны уюшкан кылмыштуу топторго катыштыгы, адам урдоо, опузалап акча талап кылуу жана буйрутма адам өлтүрүү беренелери менен 14 жылга эркинден ажыраткан. Ал эми Азиз Абдрасулова Карышкыр тууралуу далилсиз маалыматты жарыялаганы айдан ачык белгилүү. Адаттагыдай эле дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп, адам укугу корголбогон мамлекет катары көрсөтүү аракетин көргөнү анык. Негизи эле Абдрасулова коомго коркунуч келтирген кылмышкерлерге жан тарта берет. Эсиңиздерде болсо, Азиз Абдрасулова 2010-жылдагы кандуу окуянын келип чыгышына себепчи болгон улуттар аралык кастыкты козуткан Азимжан Аскаровдун укугун коргоп чыккан.